Салам алейкум достор, Чүчүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге легенда, тирүү легенда дейбизби? Портер бир автоунааларын тартабыз. Бул жерде үчөө турат, өзүңүздөр көргөндөй. Бул автоунаалар достор, жанагы неме окшойт, биздин оюбузча. Ээси да билбейт экен, сурап көрдүк. Эмне дейт эле, жана автошкола дагы унаалар окшойт. Азыр ичин да көрсөтөбүз. Бул автоунааларыбызды, портерлерибиздин бисмилла дегенде акчасын айтсак, акчасы 2 миллион 800 дейт. 2 миллион 800-ü бүгүнкү күnkү курс менен эсептегенде $2000, $2100 тегерегинде болуп калат экен. Ушундай портер бир автоунааларыбыз бар, үчөө. Эми машиналарыбызды өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр. Биздин кызмат акы менен $2000-2500 алсак, плюс 2600-дөн 2800-ге чейин Кыргызстанга салсак, жол киреси менен канчага түшөт сиздерге? Андан кийин плюс кошосуздар растаможка $3800-4000 деп коюңуздар. $3800 да унун растаможкасы. Андан кийин сиздер номер алганга дагы бир $300-400-500 чейин коротосуздар. Контейнерден түшүрүп берген үчүн төлөп дегендей. Ошондо сиздерге канчага түшөт эсептеп көрүңүздөр. Бирок бул автоунаа эгер школада болгон болсо, эч кандай кыйынчылык көргөн эмес. Мындайча айтканда, оор жүк ташыган, кыйналган портер эмес болуп чыгат да. Бисмилла деп ички абалы менен тааныштыралы. Ачканда өзүңүздөр көргөндөй таза көрүнөт экен, ачканда эле. Бирок мондай экен. Мындай портерди биринчи жолу көрүшүм. Ушундай экен. Орундуктар дагы мындай. Бул жерде жана стикери жок. Бисмилла деп олуп турганда достор, могул жакты карасаңыздар. Ушундай экен. Жүргүзүп көрөлү. Так. Кичине алдыраак өттүрүп турупту экенин. Салмын жүрдү достор. Караңыздар. Сонун болуп аталды. Ушундай портер. Пробег достор. Эгер могу акыркы ак эсептелбесе, карасаңыздар, могу акыркы ак эсептелбеген болсо 119 000 пробег болот. Оригинал эмес азырынча белгисиз. Эгер ушул актагы кошу эсептелген болсо 1 194 000 болот. Мени оюмча ушу ак эсептелбейт да. Ошондо 119 000 пробег болуш керек. Тарапка түшкөн да сонун экен. Могу эмнеси экен, Ол жер тешип салып тур. Так, ушундай портер автоунаабыз базарда турат достор. Түшүнүк. Скорсо салып коелу. Так, бул автоунаа сонун болуп турат ушул жерде. Кыргызстанда автошкола болсо эгер, биздикилер алып салып бергиле десеңиздер, сиздерге салып беришибиз мүмкүн. Ушу менен айдап үйрөтөсүздөр да, бир үчтүктү алып алсаңыздар, арка жагында өзүңүздөр отуруп алып, башкарып, давай айда, тияка мындай кыл деп карайсыздар да. Ушундай автоунааларыбыз бар экен. Ами камераны карабай эле сүйлөй берип турмун, жакын кылып алыпчы. Ушундай автоунааларыбыз бар экен. Бул жакта болсо дагы бирөө турат. Бул жагын караңыздар. Бул жакта болсо 3-чү автоунаабыз турат. Мындайдан көп окшойт. Мо 4-чү номер, 6-чы номер, мо 23-чү номер дейт. Калган 1-чи, 2-чи, 3-чү, 5-чи, анан 20га чейинкилер каякта экен? Алар да бир жерде турса керек. Так, бисмилла деп ачканда. Мында жана стикери жок. Эмнегедир. Ремень да сонун го, таптаза. Бул канчанчылыкка болушу мүмкүн? Пробег 105 000 дейт. Жана айтып кеткендей, акыркысы эсептелбесе. Бул жакта да ошондой эле достор.
Бул неметип калыптыр. Бул жактагы орундук болсо неме экен достор? Тряпочный. Кожаный эмес экен. Ушундай портерлер өз турат бул жерде. Так, мунусу болсо. Так, мында да жок экен. Тилекке каршы. Емс деп олтурганда 338 миң дейт пробег достор. Булардын жана немеси алынган эмес окшойт азырынча. Гүлүштүрдө эмне болот эле, жана Казакстан, Кыргызстанда бир убакыттар урдап сатышты го. Катализатор деп эле. Ошонусу көп базардагы портерде жок да. Жүргүзсөңүз да вертолеттой же болсо драндилет эмеде жүрөт да. Бул болсо сонун жүрөт экен. От алганда. Угуп көрүңүздөр. Сонун үнү да достор. Сонун. Ар жок эле иштейт окшойт достор. Окей. Ушул автоунаалар сатылууда экен. Кызыккандар байланышка чыгыңыздар. Портер бир легенда дегендер кызыккан болсо салып беребиз. Портер бир легенда деп тур, портер 2 айдагандар үчүн портер 2 салып беребиз да. Ушунун эле акчасына. Өзүңүздөр бир эсептеп көрүңүздөр. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик достор. Жазыңыздар. Салам алейкум.